Армаңыздар, урматтуу улутон уулдары, мына бүгүнкү тема кайып. Кайып дүйнөдөгү эмне деген жөнүндө бир ой толгоолорду айтышып, бири отуруп түзгөн иш болобу деп биздин ушу студиябызга белгилүү философ, белгилүү руханий дүйнөдөгү кары бактуу биздин атыбыз Аблас Кочиевди чакырган элек. Анда эмесе ушул кайып дүйнө деген эмне? Ушуга бир кеңири түшүнүк берип койсоңуз жакшы болот эле да. Жакшы. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн эми кайып дүйнө жөнүндө айтсак, бул кайып дүйнө дегенди көпчүлүк бүгүнкү күндө түшүнбөй калды да, билбей калды. Кайып дүйнө бул жука дүйнө деп сезебиз. Биз катуу дүйнөдө жашап атып, кайып дүйнөнү көпчүлүк унутуп койгондун кесепетинен бүгүнкү күндө дүйнөсүндө болуп аткан жаңжал, согуш, келишпестик, бөлүнүү ошонун кесепетинен келип чыгып атат. Негизи эле жалпы мына адамзатын алып келсек, негизи эле адамзаты биз жараткандын эле бөлүкчөсү, учкуну болобуз, балдары болобуз. Анан бул дүйнөгө, катуу дүйнөгө келип алып, болбогон байлык үчүн, дүйнө үчүн, анан кийин бөлүнүп алып, сен тиги мусулмансың, сен тиги кафырсың, сен деген атеистсиң деп бүгүнкү күндө аябай эме келишпестиктер көбөйүп, ошондон азап чегүүдө. Анан бул кайып дүйнөгөнүн өзүнүн келсек, биздин негизи эле кыргыз эли жер планетасына келгенибизге миллиондогон жыл болду. Башакта биздин ата-бабалар бул дүйнөгө келип, убакты сааты бүткөндө кайып дүйнөгө денеси менен кетип турган. Учуп, кадимгидей эле денеси менен кетип турган. Кече эле жакында эле, мына мен өзүм апам айтат, өзүнүн чоң атасы Карагул Калпа деп койчу экен, өзү 13 жашында калпа болгон экен. Кетмен төбөдө 5 калпа болсо, ошонун бирөөсү менин апамдын чоң атасы болгон экен. Мага чоң тайты болуп калат. Анан өткөндөн кийин 5 күнгө жетпей кайып болуп кеткен дейт да. Кадимгидей денеси менен кайып болуп кеткен экен. Апам айтат, мен чоңоюп калгам, эсимде дейт да. Бүт эмеге чейин айтат. Анан бүгүнкү күндө деле эмнеге денеси менен кайып болуп кетет? Ошо биз жанагы клетканы түшүнбөй атабыз да, клетка деген ар бир клетка өзүнчө бир аалам да. Анан кийин кайып болуп, денеси менен кайып болуп кеткен киши ошончолук жан дүйнөсү таза, өзүнүн ар бир клеткасын тазалап, азаттыкка алып чыккандан кийин кайта кайып дүйнөгө ошол денеси менен кетип калган. Мына Манас атабыздын Манас эпосундагы Бакай атабыз, Каникей энебиз, Айчүрөк энебиз, Гүлчөр атабыз, Семетей атанын кайып болуп кеткени жазылат. Бүгүнкү күндө кайып дегенди көбү түшүнбөй калды. Себеби башка элдердин түшүнүгүнө ооп кетип, анан төмөнкү жыштыкта, төмөнкү деңгээлге кетип калгандын кесепетинен бүгүнкү күндө ошондой элдин көбү билбей калды. Эми биз кантип кайта өзүбүзгө келебиз? Өзүбүзгө келиш үчүн ар ким өзүнүн ким экенин таанып, өзүнүн жанагы ата теги менен, эне теги менен болгон байланышты бекемдеп, жөн эле Кудайга кайрылып, мен киммин? Мен бул дүйнөгө эмне келдим деп эле өзү ошо изденсе, анан жолу табылат. Негизи эле жан деген ааламдан өзүнүн милдет миссиясын, мен мынандай милдет миссияны аткарам деп бул дүйнөгө келебиз. Ошо ата энени да тандап алабыз өзүбүз үчүн. Манас ата да ошондой өзүнүн чоң милдет миссиясы менен келген да. Бүгүнкү күндө көбү өзүнүн милдет миссиясын унутуп коюп, анан жанагындай тиги акчага, байлыкка, же болбосо башка жакка ооп кетип, анан кыйналып атканы, азап чегип атканы ошондон. Ден соолугунан кыйналат, бала чакасы кыйналат, жашоосуна кыйынчылык болот. Өзүн тапкан киши, тең салмакка келген киши, демек бул жашоодо жакшы элге кызмат кылып, анан кийин убагы келгенде, сааты келгенде кайып дүйнөгө
же жаны кетет, же денеси менен кетип калат да. Бул адамдын, кишинин өзүнө байланыштуу. Биз күндө бул боюнча эме онлайн сабак өтөбүз, тунуу кылабыз. Бизге баягы келген кишилердин көбү чынында эле башында түшүнө албайт да. Бул эмне деген, өзүңдү өзүң тааны дейт, өзүңдү өзүң аш дейт, өзүңдүн жанагы гүлдөй болуп ачылып элге кызмат кыл дейт. Көп эле жанагы эмеге көнүп калганда, көз ачыкка же эмеге келсе эмдеп коет, домдоп коет, жеңилдеп калат, кетет. Анан ошого байланып калат да. Ал сен ошого байланбай өзүңдү ачсаң, өзүңдө жатат. Бүт касиет өзүңдө жатат. Мүмкүн өзүң табыпсың, же болбосо айтымчы, же манасчы, же болбосо акынсың. Ошону ачканда эле анан кийин көп эмени өзүңдөгү уктап жаткан касиетти ачасың. Уктап жаткан манастын күч кубатын ойготосуң. Биздин өзөгүбүз манас, жаныбыз манас. Биз түз эле аалам менен, кайып дүйнө менен байланышпыз. Анан көпчүлүгү жанагындай динге ооп кетип, Кудай биякта калып эле динге кызмат кылып калып атпайбы? Менин диниме тийишпе, менин диниме кыянат кылба. Жана ошол эмени диндеги аалымдардын же болбосо ошо жазылган китептин чегинен чыга албай эле чектөөдө калып атышат. Ушундай кийинесиң, ушундай ичинесиң, сол колуң менен тамак жебейсиң, оң бутуң менен чыгасың, сол бутуңа неметесиң деп эле чектөөгө алып келип коет. Эгерде чексиздикке келгенде ал киши эмне болот? Ал киши өзүндөгү мүмкүнчүлүктү ачат. Сөзүңө караңызчы, биздин кыргыздар айтат эмеспи, төрө өлдү депчи, төргө келди, өлдү. Убактылуу жашоого келген экенбиз, биздин ата-бабалардын баары тең бул дүйнөдө билген да. Кайын дүйнөнү да билген, бул материалдык дүйнөнү да билген да. Анан жана сен өзүң айтып атпайсыңбы, ошол өлүм менен коркутуу болуп атат да. Бирок кайын дүйнө менен кабарлашпай эле ошол өлүм менен коркуткандар болуп атат да биздин эмеге келип. Анан бул дүйнөдө биздин ата-бабалар негизи өлүмдөн корккон эмес экен. Себеп дегенде төргө келдиң, өлдүң, убактылуу жашоого келдиң, өзүңдүн бул жердеги аткаруучу кызматыңды аткаргандан кийин анан кетесиң деген да. Кээ бир адамдар багы келип өзүнүн ишин аткаргандан кайып болуп кетип атпайбы, семетей сейтектерчи. Мына ошол сыяктуу эле, мына бүгүнкү күндө деле ушул Манас атабыздан кайыптан кабар келип атат дагы, жана манасчы балдарыбыз отуруп Манас айтып атышат да. Бүгүнкү күндө ошо кайыптан келген кабар айтып атат да, туурабы? Анан ушул маселе боюнча кайыптан келген кабарды аталарга биз дагы айтып атабыз. Мына бүгүнкү күндө жердин баарын чукуп, жердеги жана алтындын баарын алып, анан бир жерге келип жыйнап, анан акча менен, долларлар менен адамдарды башкарып атат да, материалдык дүйнө менен. Демек, ошолорду мына бүгүнкү күндө азыр жанакы акыркы замандын өзгөрүшү менен ошол ата-бабалар кайып дүйнөдөн ошол алтындын баарын жана акчанын баарын топуракка айлантып, анан кийин биздин ушул улуу тоолорго келип топурактарды чачып салды да. Мына бул дагы кайып дүйнөдөгү ата-бабалардын эмеси эле. Мындан кийин жерди казып, алтынын дагы жанагы чогулткан акчаны дагы адамды эч кандай мындай азыкта болуп бере албайт экен да. Демек, бул дүйнөдө мына биздин жашап аткан жерибизди, табиятыбызды сактап, жерибизди сактап калуу боюнча айтылып атат да, туурабы? Мына бул дүйнөдө ошо кайып дүйнөнүн келген кабар. Мына ошол жанакы сиз башында туруп атасыңар, ошо жерлерге ошол биздин ата-бабалардын Манас ата баш болгон бүт Кошой ата, Бокмурун аталар, ошолордун жилегин коюп атпайсызбы? Ушу эмне максат менен коюлуп атат? Ушул жөнүндө дагы кеңири түшүндүрүп берсеңиз. Анан аларга ким тоскоол болуп атат? Манакей, ушуну дагы бир бул да бир кайыптын ишин кылып атасыздар, туурабы? Жакшы. Бул башында жан жөнүндө айтып коеюн. Жан деген бул түбөлүк жашайт, өлбөйт. Дене деген бул кийим сыяктуу. Өлдү, кийим, дене калды, жан ошол түбөлүк жашайт. Жан улам башка денеге келип, өзүнүн миссия милдетин аткарып кете берет. Анан кийин жанагы желекке келсек, бул мындай болгон. Биз 2019-жылы эменин Алмамбет атанын, Бокмурун атанын, ушул Төштүк атаныкын, Кошой атаныкын 7 желекти көтөрөлү деп аян келген да.
Анан кийин ал кайыптан келген. Кайыптан келген. 2019 жылы мага ушундай маалымат келген, желекти көтөргүлө, элди оң жолго салгыла деп. Анан кийин биз жайында баштайлы деп мына көлдөн баштамакпыз, Бокмурун атанын желегинен. Анан жайга жетпей эле пандемия болуп калды. 2 ай пандемия болуп карантинде жаттык. Андан кийин эл жанагындай жайында кыйналып, пандемияда кулай баштады го. Кеткени кетип атты. Анан июлда мен да өзүм төшөгө жатып калгам, мага аян келди. Эми Алмамбет атаңдын желегин көтөр, элди жаманчылыктан алып чыгып кеткиле деп. Анан кийин ошону Алмамбет атанын желегин кыялга жасатып, август айында сени менен чогуу 12 киши Чештөөгө ат башыга барып, Алмамбет атанын желегин көтөрүп келдик. Бул Алмамбет атанын желегин көтөрүү бул адамзатты жаман энергиядан сактоочу күч, калкан экен да. Анан мага келгенден 3 күндөн кийин аян болду, Манас ата келип, анан Манас ата баягы асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деген ушундай эле чоң өзүнчө зат экен да. Анан келип Манас атадан дагы киши чыгып, ал Алмамбет ата экен. Анан эмнеге мындай болду десем, Алмамбет ата Манас атабыздын эгизи түгөй экен. Ал Манастын бети экен, жердеги бети экен. Кудайдын чындыгын, Кудайдын калыс адилеттигин орнотуучу чоң күч экен да, эгизи түгөй. Ал бет болуп атпайбы? Ал Манастын бети экен да. Анан кийин Алмамбет ата ошол миссиясы бизди жаман энергиядан, бул жер планетасында күн системасы башка жактан келген жаман энергиядан сактоочу күч экен. Анан кийин чындыкты орнотуучу күч экен. Мага аян менен эметип, мен муну дагы жакын эле кишилерге айткам. Анан көпчүлүк айта албайт. Ошентип анан кийин Алмамбет атаныкынан баштадык. Андан кийин Чубак атаныкы кетти, таласка коюлду. Андан кийин тиги Төштүк атаныкын Алайга Аккиндик жайлоосуна. Андан кийин жанагы эменики Ажыбай атаныкы таласка, тиги Жайсаң атаныкы Үч Чатка эмеге токтоолго кой эметилди. Анан баягы тажиктер бизге кол салган мезгилде согуш токтогой болгондо Семетей атанын аяны берилип, Семетей атанын желегин Лейлекке көтөргүлө. Ошондо согуш токтойт деди. Себеби Семетей ата бүгүнкү күндө ааламдын оту, биздин отубуз Семетей ата. Анан биз 22-жылы жайында Семетей атанын желегин Лейлекке тиги Самат Садыков айылына көтөрүп келдик. Өзүң кошо барып күбө болуп келдиң. 25 киши эметип Семетей атанын желегин көтөргөндөн кийин согуш токтоту. Мына андан кийин биз өткөн жылы Адылхан ата менен Бокмурун атанын желегин Ыйык көлгө, Жукууга көтөрүп келдик. Адамзаттын тушоосу ошон менен чечилди да. Эми адамзат ынтымакка, сүйүүгө, мээримге, тынчтык акыбалга келет. Кудай кааласа. Эми секин-секинден мына эмеси болуп атат. Сүйлөшүү болуп, эмет согушту токтотолу деп атпайбы? Бул көп эле бүт кайыптан чечилет. Кайып дүйнөдөн, ааламдан, ошол жактан чечим чыккандан кийин бул жакта анан кийин жанагындай иш кетет да. Биз бүгүнкү күндө ошол Төштүк ата менен Семетей атанын желегин мына талкалап кетишти. Эми бул мен ойлойм, бул түшүнбөстүктөн, жанагындай бөлүнгөндөн болуп атат да. Эми ошону тим койсо деле болмок. Анан эми мына кат жазып атабыз, ошону кайта өзүнүн ордуна коелу, алып келели, бизде тынчтык болсун, согуш болбосун, ынтымакка келели деген максатта кайта аны биз улантабыз. Кайып дүйнөдөн дагы ошол маалымат келип атат, ошону кайта орнотуп, элди ынтымакка, элди биримдикке алып келгиле деген. Анан мындан 2 жыл мурун мен жаңы жылдан кийин бул Байтек атага өзүм эле жалгыз чыккам. 2-январь. Анан кийин кадимгидей тунуу кылганда эми мага Байтек атадан болду, белги келди, кабар келди, кадимгидей эле айтты, элди ынтымакка алып кел. Элди биримдикке алып кел. Ошол багытта иште деп эле кадимгидей мага тапшырма болду да. Мен ошол эмеде
багытта иштеп атабыз. Анан Көкөтөй атанын желегин дагы тиги Алайга, Чийталага аны да көтөрүп келгенбиз. Көкөтөй ата деген бул кыргыз элинин мындайта журт атасы болгон да. Бүт байлыкта болгон, бийликте болгон ал кишинин дагы желегин көтөрүп ушундай ишти жасап келебиз. Туура, эң сонун мына азыр эми бага сырттан келген уюмдар өздөрүнүн каттоолун өткөрүшкөн да. Анан ушул маселе боюнча да Кыргыз Республикасынын Министерство юстициясынын атайын улуу кыргыз орду деп ачып алганбыз билесиз. Ошонун аткаруучу директори болуп жүрөбүз. Ошол кат аркылуу ошол кайрылыңыздар беле деген сөздү айтып коеюн деп атам да. Ошо бүт баардык жерге желек көтөрүлүп атканда ошол кайрылуулар болгон да туура. Болгон. Кадимгидей печатыбыз менен кайрылып, байлык өкмөттөрүнө жазылып, баардык жака бүт мыйзамдуу түрдө иш болду, туура. Анан ушундай мыйзамдуу иш болуп атса, эмне себептен ошол нукура кыргыздар көтөргөн деп койчу эми. Ынтымак болсун, ошол жерде согуш болбосун, кыргыз элибиз ынтымактуу болсун, ынтымакка келелик. Мындайча айтканда аталардын арбагын сыйлабасаң, түрүнүн иши жүрбөйт деген сөз бар да. Биз барып турган ошо желектерди көтөрүп алаганыбызды чуу кылалы, тигилер кылалы деген жерибиз жок да туура. А ошол жерде аталардын арбагынан кайып дүйнөдө өтөр, аталардын өтүп кеткени канча. Бирок ошолордун арба уруктарын, ошолордун жерлеринин аттары унутулбасын деп. Мына ошол жерге атайын ошол желектерди көтөрүп, ошол руханий мындай бир эл барса деле ошол жерге кандай туристтик жол менен, саякат жол менен барат да айыл. Анан бул эмне болгон неме десе, анан ошол жерлерде жердин ээсин, ошо болгон окуяларды ошол ата-бабалардын даңазалап, ошолордун кайыпта канча миң кылым мурда өтүп кеткен ата-бабалар жөнүндө тарыхы да айтылат, ошол бүт барып болот да туура. Бул кайсы кимдин желеги дегендечи. Анан эми мен сизден сурайын дедим эле. Ушул ишке барыш, ушул ишти жүргүзүш үчүн биздин элибиз дагы ошо бөлүнүп алып ызылдашып беришибиз керекпи же ынтымакташып окат кылышыбыз керекпи? Эмне себептен башка бирөөлөрдүн сөзүн сүйлөп, анан ынтымак кетип атат деген сөздү. Эме дейм, айтканда. Жана желектердин түсү, формасы, ошондого коюлган белгилер да берилеби? Берилет. Ооба. Мисалы, бир атанын өзүнүн эмеси. Желектин түсү, өңү, жанагы ичинде салынган оймо солобу бүт аяндан берилет. Аны биз тиги өзүбүз мындай болот деп эметпейбиз. Мына өткөн жылы эме Уускан атанын желегин биздин Бозбөлдөккө көтөрүп коюлду, анан маалымат алдык. Маалымат алсак, ал Уускан атанын желеги ак түстө болгон экен. Ак түстө болгон. Анын ичинде кушу да болгон экен, башкасы болгон экен. Ошону биз президентке кат жазганбыз, жоо келели. Эми өткөн жылы июль айында жөнөткөм, андан кийин экинчи катты да жөнөттүм, жоо келдик да. Себеби Уускан атадан биздин өзөгүбүз башталат экен да. ДНК ошо Уускан атадан. Ал дагы бизге маалымат болуп келген да. Анан бүгүнкү күндө кыргыз ата Уускан атанын небереси болгон деп мына маалыматтар чыгып атат да. Демек башаттагы Уускан ата биздин башатыбыз болгонун дагы кайып дүйнөдөн далилдеп атат. Анан кийин жана сиздин айткан эме сурооңуз боюнча негизи эле мына диний уюмга келсек, бизде мына мамлекеттик деңгээлде 5000ден ашуун диний коомдук уюмдар каттоодон өтүшкөн экен да. Анан эми чет мамлекеттен бул өткөндө деле айттыкпы, бул чет элдик агент. Ошол кайсы мамлекеттен келсе, кайсы уюмдун өкүлү болсо, ошол жактын ишин кылат, ошол жактын айткан тапшырмасын аткарат. Себеп дегенде биздин элибиздин салты жөнүндө, элибиздин маданияты жөнүндө айтылбайт да. Жана мечитти алалы, синагогду алалы, чиркөөнү алалы, кыргыздын баалуулугу, кыргыздын манасы жөнүндө кеп болбойт. Кыргыздын тарыхы жөнүндө кеп болбойт. Ал тиги жактыкы болот. Эми жанагы аалым кожо молдолор айтып атпайбы, кыргызда деген мындай жакын туугандар үйлөнсө болот,
деп атып бүгүнкү күндө генофондду талкалап атышат. Мына биздин түштүктө көбүнчө мына Баткен, Ош, Жалал Абадта бүгүнкү күндө жана жакын туугандар үйлөнүп атып, бөлөсү болобу, жакын тууганы болобу үйлөнүп атышып, мунжу майып болгон балдар көбөйүп атат. Эми ал ошонун азабы, убалы кимге? Булар айтып коёт. Бирок эл дагы ойгонуп, биз эмне үчүн ата-бабадан келаткан сөзүбүздү эмне үчүн биз сактабайбыз? Ой, 7 атага чейин үйлөнгөн болбойт, бул эме канды бузган болбойт деп. Анан ошону өзүбүз деле ойлонсок болот да. Көп эле жанагындай аалым айтты, аны жана эле кудайындай көрүп алып, демек аны айттыбы, бул мыйзам деп ошого ооп кетип атканы бизди өтө элди кыйын акыбалга алып келип атат. Анан элди да жанагындай бөлүп коюп атпайбы. Биз мына эки жака чыкканда эми Казакстанды көп эле айтышат. Түркистанды бүт жолунда жасап койгон, мазарында жасап койгон дейт. А биздикине барсаң, же түлөканасы жок. Түлөканасы болсо эчтекеси жок, отуну жок, суусу жок дегендей. Эми ушу мамлекеттик деңгээлде ушуга да көңүл бөлүнүп, анан кийин мазардын маанисин көп түшүнбөй атат да. Ал жакта деген Кудайдын ыйык энергиясы түшөт. Ким балалуу болбой атса, Кудайдан тиленсе, ошол жактан эм болот. Ошол жактан үйүнү Кудайга жетип, балалуу болуп атат. Мына мен өзүмдүн эле окуучу кызым 35ке чыкканда мага айтып атпайбы, мен балалуу боло элекмин. Эми мына дагы ашып кетсе 5 жыл калды, кандай болуп балалуу болом дегенде мен айттым, эми бир Кудайдан болот. Сен биз менен кошо чык. Биз мазарга чыгабыз деп анан эметкенде Түгөл атага барып келди, Айзаны билесиңер. Анан кийин Манжыл ата ошентип атып Чечтөөгө чейин барып келди. Анан эгиз эки уулду болуп бүгүнкү күндө эме балдары садикке барып чоңоюп калышты. Ал да өз таң калды, Кудайдан болот экен деп. Ошентип эле кыргыз өзүнүн табият менен мындай таттуу мамиледе жашап эле түз эле Кудай менен байланышып жашап келген да. Бүгүнкү күндө жанагындай элди бөлүп коюп, жанагы башка жактан келген түшүнүк бүгүнкү күндө эмне болду? Элдин мээсин айлантып, анан кийин бул бизнеске айланып кетти көбүнчө. Бизнес. Ушу кайып дүйнө бул кыргыздарга эле берилгенби? Башкаларга кантип түшүндүрөбүз кайып дүйнө? Жок. Же башка адамдар? Жок, кайып дүйнө бүт эле баарына берилген да. Баарына эле берилген. Ишенишпейт. Көп ишенишпейт. Мына эми орустар деле чыгып атпайбы? Биз деген бул динде эмес, биз деген тиги башкача дүйнөдө жашачу. Биз деген түз эле аалам менен, табият менен мынандай жуурулушуп жашаганбыз. Биз деген христиан дини боло башка, бул биздики эмес экен деп орустардын чыгып атпайбы бүгүнкү күндөчү. Ой деп, себеби бүгүнкү күндө башатка өзөгө кайтуу башталды. Ким башатка өзөгүнө кайтса, демек эмне болот? Оңолот, аман калат, кийинки жашоосун улантат. Ана жана өзөгүнө кайта албай, башатына кайта албай калгандарга көбүнө кыйын болот. Себеби жанагы өзүнүн ата теги менен, эне теги менен болгон байланыш, ал өзүңдүн эле тамырың, өзүңдүн эле эмең. Тал деле жанагы өзөгү жок тал эмне болот? Кулап түшөт да. Сөзүң аралжы. Мына азыр президенттен да оңгу жол деген эмес чыкты. Доктрина проектин жашаткан долбоор чыкты да. Мына ушул оңгу жол болгондон кийин биз ата-бабалардын жолуна түшүшүбүз керек. Ата-бабалардын жолуна түшкөндөн кийин биздин кыргыздын жери ушундай бейиштей болгон, сонун жерлер да. Мына ошол жанакы биз баа көтөрүп аткан желектерибиздин ошо мазарлардын жер, мазар деп коебуз деме. Мазар деген сөздүн мааниси Кудайдын бейишине зар экен анчы. Ошо Кудай өзү айтып атат, Теңирим, мага менин бейишиме зарсың. Бейиште биз кыргыз жашап атабыз да, бирок биздин элибиздин башы башка жака бурулуп кетип, жаштардан үйдө азыр таптакыр теңирден тескери кетти да, мындай айтканда. Эми ушу оңгу жол аркылуу биз ушу мектептерге ушу ата-бабалардын жолун, Манас тааны боюнча, Кыргыз тааны боюнча, ушу ата-бабалардын жолу боюнча сабак бере алабызбы? Ошол жөнүндө айтсаңыз кандай? Жол барбы ушундай? Жакшы. Бул эми биз 15 жыл болду, бул багытта биз дайыма кат жазып келебиз. Ошол эле Атамбаевдин убагында, башка эменин убагында
Биз Акаевден бери. Акаевден бери. Биз деген ошо өзөгүбүзгө кайталы. Биз өзүбүздүн эме башатыбызга кайтып, ушундай сабакты мектептен өтөлү, Айыл ападан өтөлү, анан кийин тиги телевидениядан айталы, элди өзүнүн өзөгүнө салалы деп эле канча кат жазып келебиз. Мына Уңгу жолунун жазылганы дагы ошол 15 жылдан бери жазып аткан биздин эмгегибиздин жыйынтыгы. Себеби акыры чындыкка келет. Жалган жанагы окат ал убактылуу. Жана эменин Алмамбет атанын жерегин эмнеге айтып коеюн, Алмамбет атанын жерегин көтөргөндөн кийин пандемияда жаткан адамзат пандемиядан чыгып кетти. Мунун жалган экенин, атайын жасалып атканын, элди жок кылыш үчүн, элдин санын азайтыш үчүн кылып аткан иш экенин далилдеп коюшту. Адамзат пандемиядан чыгып кетти. Болбосо тууган менен катышпай, бала чакабыз менен катышпай, бет кап кийип үйдө жатып калды беле. Балдарыбыз 2 жылга жакын мектепке окубай калды да. Эми ал жалган экени чыкты. Анан бала бакчадан баштап биз сабак өтүшүбүз керек. Кыргыз кандай болуш керек? Кыргыздын кийимин кийип, кыргыздын тилинде сүйлөп, негизи эле кыргыздын тили бул жогорку акыл эстин Кудайдын тили. Табияттын тили. Мындай эми ошо манас айтып атса деле, кыргызча сүйлөп атса деле, ошо кыргызга теңирчи деген бир термин жабыштырып атпайбы. Теңирчи, демек теңирчи бул кыргызбы? Кыргыз экен да? Эми ошол экени эмне үчүн бүгүнкү күндө теңирчилерди жөнүндө теңирчи деп кыргызча ырдап атсаң деле, кыргызча манас айтып атсаң деле, кыргызча сөз айтып кандайдыр бир жакшылыкка үндөсөң эле, булар теңирчи экен деп. Ушул маселени кандай кылып чечсек болот эми бүгүнкү күндө? Муну оңойлуу чечсек болот. Себеби биз баягы чындыкты айтып атпайлыбы? Кайып дүйнөдөн маалымат келет, аян келет, ошону айтып атабыз. Кудай Таалам бизди жаман жолго салбайт. Дайыма жакшы жолго салат. Кайып дүйнөдөгү аталар бизди жакшы жолго салат. Оңолгула, мынандай бол, өскүлө деп. Анан бизди жаманатты кылып атканы теңирчи деп. Себеби биз чындыкты айтсак, элдин көбү бизге ооп кетсе, өзөгүнө кайтып кетсе, алардын мындайча айтканда бизнеси болбой калат. Башкара албай калат. Бизнес болбой калат. Башкара албай калат. Себеп дегенде элдин көзү ачылып кетсе, ал молдон боло, башкан боло, кой сеники жалган экен дейт. Акчадан курган бар экен. Мен тиги Мекке, Мединага баргыча мен мына эмеге тоого эле чыгып, Чечтөөгө же тиги Манжылатага чыгып эле мен Кудайга сыйынып келсем болот экен да деп тиги жактын бизнеси токтойт да. Ана бүгүнкү күндө мына $5000 төлөп эмеге Меккеге кетип атышпайбы? Анан кичи эме деп умра дешип дагы 3000ге жакын эме акча төлөп. Ысырапкорчулук деген ысырапкорчулук ушакта жатпайбы? Анан жанагы тиги 30 күн орозо болду. Биз өткөндө тиги кафеге келип чай ичели десек, кечиндесе жок, орун жок да. Бүт эле тиги оозубузду ачабыз деген кыжылдаган эл. Анан бул эмеге бюджетке деле зыян болот атпайбы? Анан мына жакында Курман айт болот деп дагы канча дагы мал сойлот, Ал малды сойгондон кийин анын ичегисин, башын ыргытып, бычкага чейин таштап атпайбы? Бул эмне? Эми ошол маселе боюнча президент деле буларга жазбады, ысырапкорчулугуңарды токтоткула деп. Эмне үчүн токтотпой атышат? Эмне үчүн, эмне себептен токтотпой атат? Бирдеме десе эле, булар теңирчилер деп бизге кыргыздарга, нукура кыргыздарга шылтыктады. Мисалы үчүн кыргыздарда мына борки жаз келбеди, мына жазында бүт малдын баары тууп атат да, тууп баштады. Ушул малдан баштап биздин ата-бабалар бир малдан кан чыгарбай, ошонун сүтүн ичкен кымыран. 40 күн мына 12 майдан баштап бүтүндөй малдын баарын жайлоого чыгарып, ошо жайлоодо бүт тууган малдын уйдун сүтүн, жылкылардын сүтүн, ошолорду айран сүт кылып алып, биздин ата-бабалар ошондон ичип, ден соолугун тазалаган да 40 күн. Анан эми мындай карасаң, азыр мына эгерде бир кичинекей бир талды, тамыры менен кичинекей тамырды бакты тигип койсоң, ошого суу куйбай койсоң эмне болот? Өлөт да, туурабы? Бүгүнкү күндө ошо биздин балдар деле азыр оорча болуп аткан эмне? Оор каяктан көбөйөт? Себеби ичкен жегенден көбөйөт да. Кечинде күртө көкүлдөтү ичип алсаң,
таң аткыча организминде ошону көтөрө албайт. Анан кийин күндүз деген адам деген суу ичип туруш керек да. Туурабы? Мен эме багы эч кандай эме эмесмин. Бирок муну жана медицина тармагындагылар булар деле өздөрү билет болуш керек. Бирок ошондой болсо дагы биздин илгерки ата-бабаларыбыз ушуларды билип анан кийин жасашкан экен да, көрсөтчү. Анан эми адамдар багы кандай десем, бир мындай бир массаны бир жака айда, бияка келди десе ошоко өтүп кетип, ошоко бар өтүп кетип эле анга чыгып кала тургандай бир неме болуп атат окшойт деп атам да. Ушундай маселеде биздин кайыптар дүйнөсүндө кандай кабар бар деп сурайын дедим эле да, чын айтайын. Ооба, эми бул багытта биз эме интернетке көп жазып келебиз. Мен кичинекей кезде билем, 5 жаштан баштап менин тайтам Токтомбет молдо имам болчу. Өзү аябай 15 жыл окуган экен. Анан момун мусулман деп ошону айтса болот. Эч кимге даават кылбай, анан келип, анан кийин молдаке кандай мына баламды үйлөнтүп аттым эле, кызымды күйөөгө узатып аттым эле, же жамандык болуп калса келгенде айтып, шариятта мынандай болот. Биз эми салт менен жашайбыз. Салт мынандай деп кошоп кошуп, жанагындай өкүрүп ыйлап 3-күнү эме көз өтүп кеткен кишинин жайына коюшчу. Той болгондо кыргыздын салты менен деп эметчи. Бүгүнкү күндө эмнеге мындай болот? Бүгүнкү күндө жанагы бизде салттуу ислам деп атпайлы, ханафи мазхаб деп да коюшат. Ал салттуу исламды мындай жок кылышып эле бүгүнкү күндө Пакистандан, Бангладештен, Египеттен жана башка жактан окуп келген аалыммын дегендер келип эле, жана ашынган динчилер келип эле мечиттин баарын ээлеп алышты. Анын ичинде вахабиси, салафити, ахмадиясы, игилы, мигилы бүт мындай кошулуп кетти. Анан бүгүнкү күндө президент жакшылап айтып атат, салттуу исламды кармангыла, эметкиле деп. Бирок салттуу исламды кантип табасың? Бүгүнкү күндө биз билгенден жана 78 агымга бөлүнүп кетти дейт. 78 агымдын ичинде канакей салттуу ислам табылабы? Табылбайт да. Табыш кыйын болуп калды. Анан ошентип келип алып эле элдин көбүнчө мээсин айлантып, биздин жана жаш балдарыбыздын мээсин айлантып, анан өлүм менен коркутуп, сен мунаны кылбасаң тозокко түшөсүң деп өтө биздин жаш балдарыбызга зыян кылып атат. Сөзүң арам. Эми ушул сөздү кыргыз эле бололу, кыргызча жашайлы, кыргыздардын кылымдардан бери келаткан манас дүйнө таанымыбыз, кыргыз таанымыбыз, ага сөздү чечмелөө, сөз багуу деген сөздөрүбүз бар да. Бирок ушундай бир сөз айтсаң эле теңирчи деп анан кийин кылмыш ишин токуп атпайбы? Бул өзү биздин светтик системага каршы келген сөз да. Муну негизи айтпай койсоң да болбой жатат да. Айтыш керек болот да. Ошон үчүн биздин элибиздин ушул руханий жагына жакшы көңүл бөлүнө албай аткып атам да. Ошон үчүн шуну даже мектептерде дагы ушул кыргыз таануу, дүйнө таануу, манас таануу сабагында аябай катуу киришиш керек го дейм ушул. Биздин ушу ата-бабалар жолуна салыш үчүн дагы бир топ эме бар да. Бир 30 жылдан бери боштондук болуп калды да бул тармагында. Туурабы? Эми кайтадан кыргыз жолуна кантип салабыз деген сөз да. Ушуга кандай деп сиз жооп бересиз? Эми кылмыш иши боюнча жана 330 статья деп атпайлыбы? Дин козутуу деп, жанагындай кыргыз бололу, өзүбүзгө келели деп эле иш козгоп атканы болгондо дагы ИИМдин жанагы 10-бөлүмү иш козгоп атат. Аны өзүңө да козгоп, 3-жолу сага да козгоп атышат, мага да козголгон. Анан бүгүнкү күндө ойлойсуң, кыргыз болуу эмне кылмышпы деп. Биз эми өзүбүздүн салтыбыз менен жашайлы, светтик мыйзам менен жашайлы, тынч жашайлы, өнүгөлү, өсөлү дегендин эмнеси жаман. Биз эми жаман жака үндөгөн жокпуз да. Элди кайта ынтымакка келели деген үндөө болуп атат. Анан эми бул эмне үчүн иш козголуп атат? Бул атайын уюшкан топ, жана ашынган динчилер деп атпайлыбы? Уюшуп алып, анан кийин ошол биздин дагы ичибиздеги
жанагы кишилер менен сүйлөшүп алып атайын иш козготуп атат деп ойлойм да. Мен себеп дегенде жөнөкөй эле ушундай кыргыз болгон десең эле иш козгону бул мыйзамга деле туура келбейт да. Анан эми мындай оңолуп кетебиз го, Кудай кааласа. Мына өткөндө да айтылып, эми мына хиджабка дагы, никапка тыюу салынып атат, даватка тыюу салынды. Анан жана азан айтууну да үн коштоо менен айтканды токтоткула дегенбиз. Аны дагы элдин көбү айтып атат. Уктуп атсаң ушу азан айтып атат. Муну болбойт да депчи. Анан эми кайта өзүбүзгө кайтабыз, Кудай кааласа. Эми ушул кайып дүйнөдө биздин ата-бабаларыбыз ошондой иштерди жасаган эмес да. Бүгүнкү күндө абдан ашынып кетти да. Эми ушул азыр ушул кайып дүйнө боюнча көп адамдар мындай материалдык гана дүйнөгө баары таң ошо материалдык дүйнөгө эмет кылган да. Акча, буюм, тайым, кийим. Анан бул кайып дүйнө жөнүндө такыр кабар жок да. Анан эми бул кайып дүйнө боюнча ушул биздин элге ушундай жакшынакай кеңири түшүнүктүү ушундай жол менен үйрөтсөк болот да. Болот. Ошо ал үчүн кандай кайып дүйнө боюнча дагы бир көбүрөөк сабак беришибиз керек го деп көбүрөөк сүйлөшүш керек да. Кайып дүйнө боюнча дагы бир оюңузду айтсаңыз. Кайып дүйнөгө мен билгенден эки жол менен келет да. Биз жанагынтип маалыматты жеткизгенде ойгонуп келиши мүмкүн. Анан же кыйналып келет. Жашоосуна кыйналып. Мага көбүнчө кыйналып келишет да. Мен ушундай акча деле көп, бүт эле машина, бүт бала чакам жакшы, бирок ден соолук болбой атат, тиги кызымдын бактысы болбой атат, баламдын бактысы болбой атат деп көп ушуну жол менен келишет. Эмнеге? Себеби ал жалаң эле акча деп өзүнүн кайып дүйнөдөгү ата тегин, эне тегин, колдоочуларын унутуп коюп эле материалдык дүйнөгө байланып алган да. Ошо акча кудай болуп калган да, кудайды деле унутуп койгон. Анан жанагынтип кыйналгандан кийин акча деле бүт жетиштүү. Эми анан кыйналган мезгилде анан издене баштайт экен да. Бул эмне болуп атат деп. Айначылы кетип анан кайып дүйнөгө келет. Анан кайып дүйнөгө келгенде дем ал билбеген киши кантип эметет. Анан келип анан кийин мынандай аласың, тиңдей аласың деп саап өтүп, кадимгидей биз тиги кайып дүйнөдөгү ата тектер менен, колдоочулар менен байланышка чыгып, анан мынандай болуп атат, мынандай аласың, тиңдей кыласың дегенде анан кийин деп түшүнгөн киши ошол жолго түшүп, анан көбү жанагындай өзүнө келип атат да. Өзүнө. Сөзүңүзгө аралжы, мына ошол бул кайып дүйнө менен өзүнчө бир байланыш түзө турган адамдардын да окуш керек да. Окуу жайлар бизде бүгүнкү күндө окуу жайлар жок болуп атат. Бирок ошо канча жылдан бери, мына 30 жылдан бери эле ошо монастырларды уюштурса, жанагындай биздин өзүбүздүн окуу жайларыбыз бар. Мисалы үчүн мен Тай-Тебиз боюнча башкырттым да, канча жылдан бери балдарды машыктырып, манас айттырып, улутум кыргыз ураны манас деп кыйкыртып аттым. Мына Кудайга шүгүр, азыр бүт мектептен баштап чоң вузга чейин, армияга чейин улутум кыргыз ураны манас деп кыйкырып неме болчу да. Бирок ошолорду окута тургандарда бир кадр керек да. Кадрлар керек. Мына ошондой бир монастырлар болсо, биздин ошол манас бул кыргызды окутуп атабыз да. Кыргыздын балдарын окутуп атабыз. Ошо мектептен баштап жана кыргыздын кыймыл аракеттерин балдарга үйрөтө турган жай болуш керек экен да. Мына мен эми арз арманды ушул жерден айтып койсо деле болот. Мен өзүм ушул Ала Тоо деген айыл өкмөтүнүн жанында спорт комплекси ачып, ошол жерде бир 10-15 жылдай машыктырдым да. Ошол 15 жылдын жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө балдар, манасчы балдар чыгып, манас театрын башкарып, дагы кыйын жакшы иштерди жасап атат да. Анан ошол жаныбыздагы радикалдык жанакы мана жолдо жүргөндөрдүн айынан менин дагы ишим токтоду да. Себеп дегенде мына 3 жолу мага ушундай денеге деген статья менен соту жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мен ошол кыргыздын каадасын, салтын, үрп-адатын, кошогун айтып, анын ал ислам дининде жок деп ушундай болот да. Биз светтик өлкө болгондон кийин
биздин кыргыздын каада салтыбыз мыйзамга жазылбаган экен да. Эми ушуну мыйзамга жаздырып, ушу мына оңгу жолу деп атайын чыкты да. Эми ушул жол менен биз ошол жанакындай монастырларыбызды, спорт залдарыбызды ким салып бере алат. Ким кыймылга алып келет. Болуптур, оңгу жолу деп жасады. Бирок ага деген акча тыйын бөлүш керек да. Монастырларды салыш үчүн, жанакындай этно-спорт комплекстерди салыш үчүн себептегенде биз көчмөндөр оюнун баштадык. Көчмөндөр оюнун баштаганда ошо көчмөн элди тарбиялай турган кандайдыр мектеп болуш керек да, туура. Ушул жөнүндө кандай оюңуз бар? Жакшы, негизи эле биз көпчүлүк элдин теги атасы болобуз. Дүйнөсүндө эл көп да, эми эсеп боюнча 8 миллиард деп атабыз. Ошонун 70% бизден чыккан эл. Кыргыздар. Анан кийин биз мына мектеп боюнча айтсак, биз мектепти көп жыл болду. Мен үйдө эле ачып койгом. Мамлекет жактан колдоо болбогондон кийин үйдөн ачып кайдымгыдей сабак өтөбүз. Кийин жана онлайн өтүп алдык. Кээде үйдөн дагы эме кылабыз. Бул мектеп келечекте жалаң эле кыргыз эл эмес, бүт адам саттан агылып келет. Биз эмени кат жазганбыз, жанагындай Кыргыз Кайып академиясын ачалы, ушу колдогула деп. Эми өкмөт жактан акча бөлүп, жана эметсе колдоо болсо, бул дагы кенен кетмек да, элге кенен жайылмак. Анан эми мунун келечеги кенен да булакасы. Эл ойгонуп, өзөгүнө айтып түшүнгөндө эле ушул эме жайылат, мектеп жайылат. Анан бүгүнкү күндө биздин мектепте кайдымгыдей эле биз сабак өтөбүз, келген киши менен өзүнчө да иштейбиз. Анан шам жагып, эме кылып, ошол киши менен иштеп, кайдымгыдей ойготуп, эсине келип, өзүнүн ким экенин таанытабыз. Ал өзү жанагындай өзүнүн эмесин ачып, чын эле мен мынандай миссиямен келген экенмин деп көбү ойгонуп, өзүнүн жумушуна, өзүнүн миссиясына өтүп атат. Бул баягы кайып дини менен кабыл алгандар өзүнчө бир баягы илгерки жазылбаган мыйзам менен жашап калган адамдар бар да, өзү бар, ошо менен жашап атат. Бирок азыркы заманбап жашоодо, мына мектептер бар, вуздар бар, ушул жакта кадрларды даярдап атат да. Мына ушул тармакта дагы мына биздин ошол айтып атпайбы, спорт тармагында дагы жанагы этно деп атпайбызбы, этно маданият борборлорду ачып. Мына ошол жерде ушул кайып дүйнөнүн жөнүндө дагы балдарды окутсак болот да. Туура, өзүнчө немесин ал кызыккан да балдар бар. Эгерде мына бүгүнкү күндө биз аякты ошол тармакты көз жумумга салып кое турган болсок, башка жактан келген азыркы мурунку аталардын айткан сөзү менен бейбактар, башка бөлөккө кызмат кылганда келип ошолор окутуп башка жолго салып кетип атпайбы балдарды. Ошон үчүн ошол бейбак деген сөздүн дагы маанисин туура түшүндүрүп коюш керек экен да. Бүгүнкү күндө бейбак деген сөз башка бир элди ошолордун сөзүн сүйлөп, ошолорго кызмат кылган адамдарды бейбак деген да. Туура, мына бүгүнкү күндө ошол жашоо бейбактанбай жөн жүр деген сөздү, даже бейбак деген сөздүн маанисин түшүнбөй калган заманда көбү кыргыздын ушундай көөнө сөздөрү бар. Ачан түшүнбөй калат, эч ким түшүнбөй калат да. Ошондой кыргыздын көөнө сөздөрүн үйрөтө турган дагы бир ушунчалык эме болуш керек да, бизде мектеп болуш керек, үйрөтүшүбүз керек да балдарга, туура. Ошон үчүн аларды окутуп, вуздар көп аябай дегендей, мына бүгүнкү күндө эмне үчүн мына соткага неметип калды да, кичинекей балдардан үйдө ошол кичинекей балдарга берип койдум, алар англисче сүйлөп атат, алар орусча тилдери чыгып атат, кытайча чыгып атат. Бизге ошондой ошо аябай көп жанагы окуу жайлар көп да. Бирок ошо балдарга арналган мультик, балдарга арналган жана кичине кино, аларга арналган жанагындай мындай сөздүктөр жок болуп атпайбы. Мына ошондой дагы жасасак болот да, туура, кандай дейм? Болот, бул эми мектептен эмес, бул бала бакчадан башталат.
Манас айттыр. Манас айттырып, бала бакчадан жана ойнотуп, биз кичинекей кезде качмай деп, жанагындай ак чөлмөк, шакек салмай деп ойночу элек да. Жанагындай таяк эметип, тартышып, ушундай ойночу элек. Ат минип дегендей. Бүгүнкү күндө ошонун баары унута калды да. Эми бала бакчада, мектепте, жогорку окуу жайында кайып дүйнө жөнүндө сабак өтсө, анан өзү ою коно баштайт. Сабак өтмөйүн, илим алмайын эчтеке жок. Жана өзүң айткандай, чет мамлекеттен келип эле мындай тигиндей десе ошол жакка ооп кетип атат да. Анан биз өзүбүздүкүн мынандай тигиндей дегенде эле өзүбүздүкүн айтканда өзөгүнө кайтат. Анан муну бул мамлекеттик деңгээлде муну колго алып, ушул багытта иш кылыш керек. Анда эмесе Аббас аке, сизге абдан чоң рахмат. Биз билебиз, чоң иштер жасап жүрөсүз. Анан жалпы элге бир бата тилек кылып коңуз. Ушундан келгиле. Амин. О жараткан Алам асман ээси, жараткан көкө теңирим, бир өзүңө сыйынабыз, баарыбыз өзүңдүн колуңдабыз. Ошо элибизде ден соолук, аманчылык болсун, ынтымак, биримдик болсун. Кыргыз элибиз өзөгүнө кайтып, өзүн таанып, кандагы манас ойгонуп, кандагы касиет ойгонуп, кыргыз элибиз бийиктесин, өссүн, өнүксүн, Кыргызстаныбыз бийиктесин, жерибиз бүтүн болсун, чек арабыз бекем болсун, элибиз ынтымакка келип, дүйнөсүндө тынччылык болсун, токчулук, молчулук болсун. Ошо кайып дүйнөнү түшүнгөн, кайып дүйнөгө келген, чындыкка келген уул кыздарыбыз көп болуп, жакшылык болсун. Кабыл болсун.